Негизи инсан баласы мына ушундай экен, бири-бирин мактайт. Ал жакшы инсан, ал мыкты инсан. Анын колунан бардык нерсе келет. Убагында кыргыз элине ушунчалык жардам берген. Ал эл менен болчу. Ал өзүнүн атына жарашкан мыкты инсан эле. Мына ушундай сөздөр айтылат. Аябай сыйлап, кадырын ушунчалык барктап, бийиктетип коет. Кайсыл учурда билесизби? Өлгөн учурда экен. Бир инсан өлсө, артынан мактап жатып калабыз. Аябай жакшы инсан болчу. Мыкты инсан эле. Кыргызстанга сиздей инсандар азыр муктаж болуп турат. Сиз кетип калдыңыз. Сиз болгондо мындай болбойт эле деген сөздөр айтылат. А тирүү кезинде андай эмес. Сүйлөгөн сөзү негатив, жаман сөздөр. Сен андай кылып койдуң, мындай кылып койдуң, сен мындай сөздөн адаштың, тигинтип калдың. Жалаң мына ушундай окшогон сөздөр айтылат. Тирүү кезинде эмне? Ошол инсандан өткөн жаман инсан жок. Жегичи дагы ошол, ичкичи дагы ошол, бүт баары ошол. Кандай жаман сөз билсеңиз, ошолордун баары мына ошол тирүү инсанга айтылат. А бирок ошол эле инсан өлгөндөн кийин бүт баары жакшы деп калышат. Андан көрө 5 мүнөттүк өмүрдө бири-бирибизди сыйлап эле өтпөйлү. Сен жакшысың, колуңдан келет деп мындай көтөрмөлөп эле жашабайлыбы? Билем, бул сөз көпчүлүк инсандарга жакпайт. А бирок өлгөндөн кийин бүт баарына чыгат экен.